Кыргызстанга келген туристтер кызыл китепке кирген жаныбарга аңчылык кылып, аны менен түшкөн сүрөттөн социалдык баракчасына жарыялаган. Божомолдуу маалыматтарга караганда, ал Австралиянын жараны. Ал өзүнүн социалдык баракчасына аркар жана аркардын мүйүзү менен түшкөн сүрөтүн киргизген. Бул жаныбарлар Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген учурда анын социалдык баракчасы иштебей турат. Буга чейин кыргызстандыктар Change.org сайтында мыйзамдын негизинде жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салынсын деген петицияны уюштурушкан болчу. Мыйзам долбоору боюнча 2020 жылдан тарта Кыргызстандын аймагында айрым жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга мораторий киргизүү сунушталган. Алар аркар, кулжа, текеечки, элик, марал бугу, доңуз. Тыюу салуу мөөнөтү 10 жыл же мораторий 2020 жылга чейин созулууга тийиш. Талкуудан кийин тармактык комитеттин чечими эске алынып, мыйзам долбоору четке кагылган. Бүгүн 30 октябрда Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго карата чечим чыгарды. Сот Илмияновдун үй мүлкүн конфискациялоо менен 7 жылга эркинен ажыратты. Аны менен бирге ага 160 000 сом айып салынды. Анын камакта болгон бир күнү 2 күн деп эсептелди. Илмияновдун жана анын Баткендеги, Бишкектеги туугандарынын бир нече мүлктөрү камакка алынды. Мындан тышкары сокулуктагы жер тилкелери жана унаалары дагы. Икрамжан Илмиянов тергөө анын күнөөсүн далилдей алган жок деп эсептейт. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаевге карата чет өлкөгө мыйзамсыз акча чыгаруу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Адвокат Кайрат Загимбаевдин айтымында, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматына жана прокуратурага Ак Кеме мейманканасынын мурдагы жетекчиси Руслан Сарымсаков жана малайзиялык инвесторлор Оторбаевге карата арыз менен кайрылышкан. 2014 жылы инвестицияны жөнгө салуу эл аралык борбору Кыргызстандан 11,4 миллион сом долларды Ак Кеменин мурдагы жетекчиси түркиялык Систем Мухендишлик компаниясынын пайдасына өндүрүү токтомун чыгарган. Ал кезде өкмөт башчы болуп турган Оторбаев жогорку кеңештен колдоосун таппай туруп акчаны которуп салган. Кыргызстан менен инвестицияны жөнгө салуу эл аралык борбору кызматташуу тууралуу макулдашышкан эмес. Аны жогорку кеңеш ратификациядан өткөргөн жок. Ошондуктан биз анын чечимин аткарбашыбыз керек. Бирок өкмөт ал акчаларды которуп жиберген. Болгондо дагы жогорку кеңештен макулдугусуз деп айтып берди Кайрат Загибаев. Мейманкананын биринчи негиздөөчүлөрү малайзиялык инвесторлор менен Руслан Сарымсаковдун арызынан кийин август айында Финполдун Бишкектеги бөлүмү сотко чейинки өндүрүш ишин баштаган. 29 октябрда Бишкектеги Тоголук Молдо көчөсүндө жайгашкан Арзу кафесиндеги кайрымдуулук үчүн коюлган кутуну талкалап, ичиндеги акчаны уурдап кетти. Кызыл Жарым ай коому тарабынан коюлган кутуну талкалаган киши видео байкоого түшүп калган. Кафенин администрациясы башкаларга дагы эскертүү болсун деп урууну социалдык тармактарга жайылтты. Эркек киши кафенин кызматкерлери жыйналышта отурганда уурдап кеткен. Азырынча жабыркаган тарап милицияга арыз жаза элек, бирок жакында кайрылат. Кызыл Жарым ай коомунан белгилегендей, акыркы учурда шаарда ушундай окуялар көп болуп кетти. 16 октябрда Ак Өргөдөгү супермаркетте дагы кайрымдуулук кутусу уурдалган. Уурулукту бир эле киши жасап жатат деп божомолдошууда. Манас эл аралык аэропортунан Бишкек Үрүмчү багыты боюнча учуу каттамын контролдоп өткөрүү учурунда баалуу металлдарды жана буюмдарды алып бара жаткан Кытайдын жараны кармалды. Бул тууралуу бажы кызматынан билдиришти. 19-20 кылымдарга таандык 23 даана ар кайсыл номиналдагы орус тамгалары менен гравировкаланган сары металл тыйындары жана тыйындан жасалган колго тагуучу 2 чынжыр табылды. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди.
Баткенде облустук оорукананын дарыгерлери жумуштан кетүү жөнүндө арыз жазганын Азаттык жазды. Дарыгерлердин айтымында мындай кадамга баруу бир топ маселе себеп болду. Алар өз арызында айлык маянанын аздыгы, иштөөгө шарттын жоктугу, милдеттүү медициналык камсыздандыруу мекемесинен жана башка органдардын негизсиз текшерүүлөрүнүн көптүгү сыяктуу 10дон ашык себепти көрсөтүшкөн. Ооруканада иштеген 52 медицина кызматкерлеринин 48и жумуштан кетүү боюнча арыз жазганына бүгүн бир апта болгону айтылды. Жетекчилик азырынча арыздарга кое элек. Мекеменин администрациясы арыз түшкөнүн тастыктап, учурда нааразы кызматкерлер менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, маселе чечилип, аларды жумушта алып калуу аракети көрүлүп жатканын билдирген. Бишкек шаарынын Кайназарова менен Абдыраев көчөлөрүнүн кесилишинде ассенизатор унаасы менен жеңил унаа кагышканын репортерго күбө билдирди. Анын айтымында кагылышуудан ассенизатор турак үйдүн дубалын сүзүп токтоду. Бул кырсыктан жабыркагандар жок. Видео 29-октябрда саат 14:00 тартылган. Кыргызстандагы кылмыш иши үчүн издөөдө жүргөн жаран Москвадан кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. 1981-жылы туулган жаран 2012-жылы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө органы тарабынан издөөгө алынган. Ал кылмыш жаза кодексиндеги 364-берене жана 245-берене боюнча 2000-жылы Баткен гарнизонунун аскер соту тарабынан 8 жылга кесилген. Кароол кызматынын мурунку жоокери кампадан 16 F1 гранатасын жана тапанчанын окторун уурдап кеткен. Кийин ал жатак абагына которулганда качып кеткен. Москвада кармалган жаранды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн Кыргызстанга алып келишет. Кыргызстанда кан төгүлгөн согушка катышкан ардагерлердин сыйланган орден, медальдары менен жөнөкөй бижутерия сыяктуу соода кылышууда. Мисалы, за взятие Берлина медалинин баасы болгону 500 сом турат. Ошондой эле базарда бул сыйлыктарга күбөлүктү да сатып алса болот. Улуу жеңиш күнүнө карата улуу ата мекендик согуштун аскер формасына чыныгы согуштук сыйлыктарды тагып алуу модага айланып кетти. Ал эми издөөчүлөр Германияны бошотууда курман болгон аскерлердин, анын ичинен биздин жердештердин да көмүлгөн жерин ушул күнгө чейин издеп таба албай жүрүшпөйбү? Курман болгон аскерлердин туугандары алардын чоң атасынын ушундай сыйлыгы бар экендигин билишкенде кичинекей балдардан бетер кубанычка батышууда. Андан кийин коргоо министрлигинен суранып жүрүп, бул сыйлыкка күбөлүктүү алышканына сүйүнүшөт. Ал эми биз болсок бул сыйлыктардын баркын билбей мамиле жасоодобуз, окурман Вечерний Бишкек басылмасына жиберген. Это называется проект «Чистая вода». Вот что мы пьем. Чүйдөгү Аламүдүн районунун Кашка суу айылынын жашоочусу суу агып өтүүчү түтүктөн курттарды таап алды. Ал 27-октябрда тартылган видеону репортерго жөнөткөн. Санэпидстанция. Айлык мөтүнбөтүнайыз. Дональд Трамп жана биринчи канайы менен Хэллоуин майрамын белгилөөгө кыргызстандык 8 жаштагы кыз дагы чакырылды. Бул тууралуу кызды асырап алган Памела Аллен социалдык тармактан билдирди. Белгилүү болгондой, кыздын аты Хайден, аны америкалык аял багып алган. Кече 29-октябрда Ак үйдө салтка айланган Хэллоуин майрамы белгиленип, АКШнын президенти Дональд Трамп жана жубайы Мелания жаш балдарды конокко чакырган. Аларды таттуулар менен сыйлап чогуу сүрөткө түшүштү. Ал эми Ак үйдүн сырты болуп көрүнбөгөндөй жасалгаланып, Хэллоуиндин белгиси болгон акшкабактар жана кара талдар менен кооздолгон.
Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз журналисттердин капысынан берилген суроолорун туура эмес деп эсептейт. Мындай пикирин ал Facebook баракчасына жазды. Ойлонуп бара жатканда керек болсо өзүмдүн туулган күнүмдү айта албай калышым мүмкүн деп моюндады. Бирок бул бирөөнүн акыл эс деңгээлинин көрсөткүчү эмес дейт. Эгерде ким менин акыл эсимди текшергиси келсе, анда чыныгы дуэль кылалы. Ал мага каалаган 100 суроосун берсин, мен да каалаган 100 суроомду берейин. Жоопторун салыштырып көрсөк болот. Каалаган багытты аркыл сабактан, түркүн темадан лотерея аркылуу тандашалы. Мен макулмун. Ошондо абийирдүү оюн болот. Болгону капталдан чыга калбагылачы, каралдыларым. Өткөндө бир журналист карындашым алдыман чыга калыптыр суроолору менен. Мен дагы ага айттым, кел мен да бир суроо берейин, жооп берсең, мен да сага жооп берейин деп. 4-класстын суроолоруна жооп бере албады. Уялды окшойт, нары басып кетти. Түшүндү да окшойт. Бул нерсе туура эмес экенин. Эрудиттер эч качан тарыхты жасай алган эмес. Дүйнөнү идеясы бар адамдар өзгөртөт деген пост калтырган. Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Искра айыл аймагынын Кара Дөбө айылында жаңы ФАП курулуп ишке берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Искра айыл өкмөтүнүн башчысы Руслан Бодбаев билдирди. Анын айтымында буга чейин Кара Дөбө айылында 2 бөлмөлүү ФАП болгон, бирок эскилиги жетип, колдонууга мүмкүн болбой калган. Түштүк Кореядан келген демөөрчүлөр менен иштешип жаңы ФАПты куруп ишке бердик. Курулуш иши май айынын этегинде башталып, октябрь айында аяктады. Ичинде бардык заманбап эмеректери бар деди ал. Жаңы ФАПтын курулушуна жана ичиндеги эмеректерине жалпы 2 миллион 600 миң сом сарпталган. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин алдындагы Ысык көл жаратылыш мамлекеттик короонун кызматкерлери мыйзамсыз балык уулаган браконьерди кармашты. Акипресс агенттигине курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин билдиргендей, кармалган жаран Түп районунун жашоочусу болгон. Анын кайыгынан 8 дана сигалудага табылды. Аталган факт боюнча Ысык көл жаратылыш мамлекеттик короонун кызматкерлери айлана чөйрөнү коргоо мыйзамынын бузулушу боюнча протокол түзүштү. Материалдар, далил, буюмдар менен Түп РИИБке жөнөтүлдү. Учурда укук коргоо органдары тергөө иш-чараларын жүргүзүп жатышат. Коруктун кызматкерлери алынган балыктарды Түптөгү Мерим булагы балдар үйүнө өткөрүп беришти. Бүгүн 30-октябрда Ош шаарында жөө адамды оор жүк ташуучу унаа сүзүп кетти. Окуя саат 10:00 чамасында Кулатов кичи районунда болгон. Анда Даф үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа Барсбек айлампасынан бурулуп жатып, капысынан чыга калган жөө адамды сүзгөн. Киши жүк ташуучу автоунаанын астында калып, ошол жерден мүрт кеткен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы учурда маркумдун өздүгүн аныктап жатат. Аталган факты боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери башталды. Айрым маалыматтарга караганда маркум унаанын алдына өзү боюн таштаган. Бишкекте алдамчы адам наристеден акча уурдап кеткен. Бул тууралуу Вести КЖ сайтында окурман кабарлаган. Белгилүү болгондой, окуя Борбор калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Биз Дордой Плаза соода борбору жакта жашайбыз. 28-октябрда дарыканадан дары алып келе турган курьерди күтүп жатканбыз. Белгисиз бирөө эшикти черткен. Чоңдор бош эмес болгондуктан биздин кызыбыз эшикти ачып, курьер экен деп 1,5 миң сомду берип койгон. Тегил дарыны алып келе калам деп кетип калган, деди окурман. Кийинчерээк белгилүү болгондой, көз боемочу үйдүн кабаттарын кыдырып, ар бир батирдин эшигин тыкылдатып жумуш сураган. Бул адамды тааныгандардан сураныч, акчаны кайтарып берүүсүн айтып коюңуздар. Баланын дарысына деген акча болчу. Болбосо биз милицияга кайрылабыз, дейт жабырлануучу. Дени сак улут күчтүү мамлекет. Жаш өспүрүмдөр арасында өтүп жаткан футбол турниринде жалпысынан 16 команда бар. Кыргызстандын ички клубтарынан сырткары бул турнирге Өзбекстан менен Казакстандан өспүрүм спортчулар келишкен. Жаш курагы 8 жаштан 13 жашка чейинки оюнчулар тайпага бөлүнүп күч сынашмакчы.
Бул мелдеш ушуну менен экинчи жолу өтүп жатат. Турнирди өткөрүүнү Абдыш Атай ишканасы өз мойнуна алган. Алардын максаты келечектин спортчуларын тарбиялоо, өлкөнүн спортун өнүктүрүү жана коңшу мамлекеттер менен достук мамилени чыңдоо болуп саналат. Катышуучулар Казакстандан келишкен, Өзбекстандан келишкен, Ташкенттен, Алматыдан. Максаты жаш футболчуларды өстүрүү, футболго, спортко вообще көбүнчө жакын болушу. Абдыш Атай компаниясы аркылуу торговый марка Тито аркылуу биз ушундай эл аралык турнир өткөрүп атабыз Кыргызстанда. Эмкиде да пландарыбыз бар. Ташкентте өткөргөнү, анан Алматыда өткөргөнү. Турнир 5 күнгө созулуп, мыктылардын мыктысы тандалып алынат. Жеңүүчүлөргө Абдыш Атай ишканасынын жайкы эс алууга жеңилдетүүлөр каралган. Возраста 2008 победители, 2007-2009 победительдерине биз биринчи орунга кубок берилет, медальдар берилет, лучший игрок, номинация лучший игрокторубуз бар. Анан мындай фишкабыз бар деп коелу. Биринчи орунга биз жайкы каникулдарга розыгрыш өткөрөбүз, кайра турнир өткөрөбүз Искуле областында, Көлдө. Анан ошол жакка биз сертификат беребиз. Розыгрышка 50% ал то есть жатакана питаниясы менен. Абдыш Атай компаниясынан. Өзбекстандын Ташкент шаарынан келген Шевкет Кыргызстанда биринчи жолу болууда. Ага жаңы тапкан достору турнирдин уюштурулуусу жаккан. Келечекте ФИФАнын оюн талааларында азыркы каршылаштары менен ойноону кыялданат. Приехали в Киргизию. Я из Узбекистана. Меня зовут Шевкет. Вот мы приехали в Киргизию. Тут очень хорошо, команда хорошая. Да, хорошо, тут тепло. Ну да, в Киргизию первый раз я приехала. И как бы получим первое место и поедем в свою родину. Мындан сырткары жаш өспүрүмдөрдүн машыктыруучулары да турнирдин уюштуруучуларына жылуу пикирин билдиришти. Абдыш Атай президент Сакибаевка ушул рахматын айткыбыз келип атат. Ушундай поляларды жасап, балдар турнирлерди орноштуруп, бизди чакырып, ушул балдардын келечеги кенен болсун деп чакырып атат. Биз ойносок, балдар да жакшы болот. Биз баарыбыз аракет кылып атабыз, балдарды өстүрүп, жакшы балдар болсун деп, жакшы футболисттер да болсун деп. Шу чет мамлекетте ойногондо Кыргыздын атын өчпөсүн деп. Сегодня начался турнир. Спасибо организаторам, что пригласили нас на этот турнир. Турнир проходит с первого дня. Нам все нравится. Поля хорошие. Спасибо за гостеприимство. Машыктыруучулар менен кийин бири-бирибизди менен катташып, сүйлөшүп, жеке эле машыктыруучулар эмес, коомчулар да бири-бирин азыр биз дайыма чыгып жүрөбүз. Башка мамлекеттерге, ошол мамлекеттерден башка балдар дос табып, ошолор менен дагы эле сүйлөшүп, баарлашып жүргөн. Тажрыйба топтоп, ар кандай суроолор болсо бири-бири менен бөлүшүп турушат. Бул абдан жакшы, келечекке бул абдан жакшы бир түрткү. Абдыш Атай ишканасы бул турнирди адатка айлантып, жыл сайын өткөрүүнү, Казакстан менен Өзбекстандан сырткары дагы башка өлкөлөрдү чакырууну көздөшүүдө. Ал эми оюндун соңунда жеңүүчүлөргө жана мыкты командаларга, мыкты оюнчуларга Абдыш Атанын грамоталары менен кызыктыруучу сыйлыктар каралган.